Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, учурдан пайдаланып, ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Комментарийлерди окуп, жүрөк жылыткан ажайып инсандар көп экенине күбө болуудабыз. Куттуу хадистердин көпчүлүккө жетүүсүнө салым кошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору караган баш бармакты басып жактыруу, экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Эгерде хадистерди калтырбай уксаңыз, калтырбай угамын деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк басабыз, комментарий калтырабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин эске салалы. Ким жакшылык ишке себепкер болсо, аны аткаруу менен бирдей соопко ээ болот. Хадистерди жайылтууга чогуу аракеттенели. Жайылтуу менен бүгүнкү акыреттик азыгыңызды дагы бир жакшылык ишке көбөйтүңүз. Илим жана зикир. Зикир 19. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран ээсине кыямат күнү ал дүйнөдө Куранды кандай ачык, кандай кооз, тажвид менен окуган болсоң, ошондой окуп, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер. Токтогон акыркы аятың сенин даражаң болот, деп айтылат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран ээсине кыямат күнү ал дүйнөдө Куранды кандай ачык, кандай кооз, тажвид менен окуган болсоң, ошондой окуп, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер. Токтогон акыркы аятың сенин даражаң болот, деп айтылат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран ээсине кыямат күнү ал дүйнөдө Куранды кандай ачык, кандай кооз, тажвид менен окуган болсоң, ошондой окуп, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер. Токтогон акыркы аятың сенин даражаң болот, деп айтылат. Тирмизи. Пайдасы. Куран ээси дегени Куран жаттаган, же Куран көп окуган, же Куранга ой жүгүрткөн жана амал кылган киши.